адамдан бир китеп деген долбоордун ыктыярчысы Рахима Жакыпова жана ошондой эле обончу, аткаруучу Автандил. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө кыргызымдын ыр казынасын өзүнүн жазган калемине таандык ырлар менен толуктап келаткан жаш акын Максат Жаңгазиевдер бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер, кутман таңыңыздар менен. Маанайыңыздар кандай? Жаңы жылдык маанай кандай болуп атат? Жаңы жылдык маанай аябай жакшы, көрүп тургандагыдай. Максат мырза, деги эле бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Биз буюрса ушул жуманын аягы баягы айткан ыр кечебиз болот эмеспи? Азыр кеченин жүрүшүндө да кенен айтабыз, анан ушул жума жалаң эфирлерге барып атабыз. Түндө кеч уктамай, эртең менен эрте турмай. Азыр жалаң ошонун үстүндөбүз. Буюрса анан бүгүнкү күндө ошондой башталды. Эртең менен элтерге барабыз деген жоопкерчилик менен. Жакшы. Эми ошол сөзүбүздү улай эле баягы сөздөн ишке өтсөк, буюрса алдыңкы күндөрдө тагыраагы жекшемби күнү өтө турчу сиздин ошо чыгармачылык кечеңиз туурасында сүйлөшсөк, ошол кече боюнча кененирээк кеп козгосоңуз. Жакшы болот. Бизде бир адамдан бир китеп деген былтыр бир жакшы долбоорду жаштар баштаган. Бакай, Табылды, Эрлан жана алардын артында бир жоон топ жаштар бар. Анан ал балдар менен биз кээ бир областтарды кыдырдык, баягы китепканаларды ачышты да. Анан элдин жан дүйнөсүн тазарталы, агарталы деп анан ошол балдар менен жүрүп анан бир ойлор пайда болгон. Бир биргеликте бир кече уюштурсак деп. Анан өткөндө сүйлөшүп отуруп бул нерсе кичинекей чөйрөдө өткөрөбүз деп атып, анан бара-бара идеялар кошулуп отуруп анан чоңойду. Анан менин да бир обондо бир 10дон ашык ырлар бар эле. Анан көптөн бери элге бир ыр кече кылайын деп ойлоп жүргөм. Анан быйыл негизи оор жыл болбоду. Анан элдин маанайы түшүп калды. Көптөгөн оор жоготуулар болду. Анан ушул 2020-жылды бир жакшы маанай менен узатсак, келаткан жылды бир жакшылык менен тоссок деген жакшы ниетте бир ыр кече уюштурмай болдук. Анан бир адамдан бир китеп долбоорунун балдары менен биргеликте анан ушул 27-декабрда кечки саат 6-да Бишкектеги Алтынбак деген ресторанда өтөт. Бул эми баягы ресторанда өтөт дегенде да ошо тойканага өткөзгөндүн да бир жөйлүү себеби болсо керек. Биз мисалы филармонияны алсак деле болмок, же болбосо драм театрдын залын алсак болмок. Анан кийин балдар айтып калды, ушул нерселер баягы баналдуу болуп калат. Эл баягы тойго барганда ысырапчылык, анан той бизде көйгөй эмеспи? Анан ушул тойдун форматын өзгөртөлү, элдер баягы курсак тойгузган жерден жан дүйнөсүн да тойгузсун деген эмени айтты. Анан мага да жакты бул. Ошентип анан тойканада өткөрүп калдык. Ал жерде баягы курсакта тойгузуп, анан жан дүйнөнү да тойгузуп, элди бир жакшы таасир менен узатуу болду да. Андыктан ушул Бишкектегилерди күтөбүз. Өзгөчө жаштардын келүүсүн күтүп атабыз. Анткени азыр китеп сүйгөн муундар өсүп келатат. Саат 6-да ушул ыр чагаларыбыз, анан бир адамдан бир китептин мыкты, таланттуу кыздары, уулдарын көмөгү менен буюрса ошол иш-чара өтөт. Автандил мырза, сиз болсо биздин студиябызга домбура менен келип капсыз. Муну жөн койбой биз да ырдатсак кандай дейсиз, Кайырбек? Ооба, албетте, баягы жалпы телевизияларга аткаруучу обончу экенсиз. Чынын айтканда, Максат байкемдин калемине таандык чын ырларга оон чыгарып, ошолорду таң эрте жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө аткарып берейин деп турасызбы? Ал ырды негизи ырдоо бул комузга аябай эле келбей калат. Анан айтып кое болобу? Ал аябай эле мындай башкача жазылган. Макана башка ыр болсо дагы. Азыр замандын талабына жараша бир жакшы ыр аткарып берейин. Агабыз комузун күүлөгөнчө сиз айтып өтсөңүз, Рахима айым, ыктыярчы катары иштер кандай болуп атат? Ыктыярчы катары кыскача айтып өтсөңүз. Буюрса даярдыктар абдан сонун. Бул бир адамдан бир китеп долбоору, бул башы бар, аягы жок долбоор да. Анткени бул адамдарды жакшы жакка интеллектуалдык, руханий дараментин жогорулатуу максатында өтө маанилүү долбоор десек жаңылышпайбыз. Бул сыймыктанса да болот. Бул быйыл СНГда эң мыкты долбоор болуп аталды, бир адамдан бир китеп долбоору. Мисалы азыр байкап көрсө көптөрү телефон менен дос болуп атышат, кээ биркилери туура эмес адамдар менен, кээ бири оюндар менен дос болуп атышат. Бул негизги бир адамдан бир китеп долбоорунун максаты бул адам менен китепти достошуу. Негизинен 30 миллиондон ашык китептер топтолуп, 167 китепкана ачылды ушул долбоор менен. Бир гана китепканаларды ачуу эмес, интеллектуалдык оюндарды уюштуруп, ушундай китеп тойлорду да уюштуруп атабыз. Буюрса, бул китеп той жана Максат Жаңгазиев агайыбыздын чыгармачылык кечеси бул 3-чү ирет өтүп жатат. Даярдыктар буюрса эң сонун. Ал жерде интеллектуалдык оюндар болот, китеп жарманкасы болот.
Анан эстрада ырчы байкелерибиз болот, поэзия кечеси болот. Анан баш казанды дагы аш казанды толтура турган мыкты деңгээлде болот деп ишенебиз. Буюрса эң жогорку деңгээлде өтөт деген терең ишеничибиз бар. Эми коомуз күнгө келип калса, жагымдуу чыгарма жан дүйнөбүзгө азык болсун. Ак тилек деген ырдап берейин. Ак тилек, Элге арналган ыр бул. Ден соолук жөнүндө. Эй, адамдар, каалаганым амандык, тынчтык болуп өлкөмдө, болбосо экен жамандык. Биздин заман нур заман, ушул заман гүл заман. Ден соолугуң болбосо, бул заманда эң жаман. Ой, адамдар, күлүп өмүр сүргүлө, өмүр кургур бир келе, тай жашоо баркын билгиле. Биздин заман нур заман, ушул заман гүл заман. Ден соолугуң болбосо, бул заманда эң жаман. Адамдар, каалаганың ден соолугуң болбосоң, калдың дей бер кор болуп. Биздин заман нур заман, ушул заман гүл заман. Ден соолугуң болбосо, бул заманда эң жаман. Ден соолугуң болбосо, бул заманда эң жаман. Баракелде, азаматсыз биринчи байлык ден соолук чындыгында. Баягы элибизде дагы айтылат эмеспи, сулуулуктун жеткен чеги бул чын ден соолук деп. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Анан эми Максат мырза айтсаңыз, баягы дал ошол биз башыбыздан өткөргөн карантин учурун белгилей кетсек, ошол учурда көпчүлүктөр акындар менен жолугушпай ыр дүйнөсүнөн алыстап калды. Ошол учурлар сиздердин дүйнөңүздөрдө кандай өттү? Бул өтө бир биз күтпөгөн, дүйнө эли күтпөгөн бир өзгөчө бир бурулуш болуп кетти да. Мындай биз көңүлүбүздө ойлоп жүргөн баалуулуктар башка экенин сездире турган, адамдын баркын кадырын биле турган, көрсө баягы күнүмдүк кардың тое берет экен, бирок алдыдагы бир жолдоруң бат эле түгөнө турган нерсени көрсөтүп койду да. Мен үчүн дагы жалпысын айтканда өтө бир кыйынчылык менен коштолгон да жылдар болду, жакшылыктары да болду албетте. Анан карантинде эми ошол алдыдагы эле күндөрдү ойлоп калдык, кандай болот экен деп, анан аманчылыкты тилеп калдык. Негизинен бул күндөрдө мартта калат болуш керек буюрса. Анан кийин биз ушундай да күндөрдү көргөнбүз, анан уул кыздарыбызга айта тургандай эле бир учур болуп калса экен деп эле тилек кылалы. Баардык апат артта калсын. Аз буюрса оорунун темпи дагы бизде түшүп баштады 1-2 күндөн бери. Анан эми жакшылык болсун, жакшылык, аманчылык болсо эле, анан акын ырын жазат экен, ырчы обонча ырдайт экен, жалындуу жаштар иштерин кылат экен. Ошондой буюрса. Туура. Баягы элибизде айтат эмеспи, жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт депчи. Анын сыңарындай баягы ошол жан дүйнөңүздөрдөн жаралган бир жаңы ырларыңыздан Окуп беришпейсизби? Болсо дагы окуп берсеңиз жакшы болот. Анда ушул баягы негизи ар бир жерге ырчылар келсе өзүңүзгө болгондой ырдатат экенбиз, бийчилер келсе бийлетет экенбиз, анан акындар келсе албетте ыр окутабыз. Ыр окутуп поэзия угат эмеспи? Жакшы болот. Анда мен өзү ойлоп калдым, өзүм мындай начар эле адам болуп туруп, анан жакшы адамдар мени курчап жүрөт экен депчи. Неге? Дегенде ошол жакшы адамдар бир көбүрөөк болсо экен. Анан жакшы адамдар жөнүндө бир ырым бар эле, бир мындан көбүрөөк убакыт мурда жазгам, ошону окуп берейин. Барыңыздарга белек болсун. Көгүмдөр күн нурунан эрип күндө, күн батса ай жарыгын берип түнгө. Жашоонун арабасы жүрөт тура, жакшылар жүргөн үчүн жер үстүндө. Жай жылбай учат мезгил закымдаган, жашоонун мыйзамынан башымда маң. Шорду күн жакшыларды түгөткөндө, шол күнү келет окшойт акыр заман. Жанымды соолуттурар жайдан качып, жакшыны жүргүм келет жандай басып,
азгырык дүлөй кылып турган чакта жакшынын үнүн угуу кандай бакыт. Өзөктү сана менен жерип күндө, өрөпкүйм өзгөрүлгүм келип күндө, жанашып алгычакты мен аларга, жакшылар жашап турсун жер үстүндө. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Баягы дегеле поэзия бул адамдын жаны экен, күн өтсө да өчпөй турган шамы экен дейт эмеспи? Адамдын жан дүйнөсүн жаназык боло турчу бул албетте. Дал ушундай биздин акындарыбыздан бар. Ал эми бизге дагы бир жок ушул комузда да ырдап берсеңиз кандай болот? Мен эле ырды бербейт. Максатта да талант жатат. Анда мүмкүн окуңуздар кошулуп ырдап бересиздер бизге. Максатка берсек, максат деле ырдап берсе. Баягы ошол чыгарма аткарардан мурун баягы чыгармачылык туурасында дагы кеп таштай кетсеңиз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат, дагы келечек пландарыңыз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Чыгармачылыкта буюрса биз дагы бир өзүнчө бир продакшн бололу деп, ошонун үстүндө аябай аракет кылып атабыз. Студия ачалы деп, голос, звук записчилардычы, анан клип да тартылып ошол жактачы. Анан бул жакта максаттын мага болгон салымы чоң. Жакында бир ыр чыкты. Кеттиңби деген. Эч кетире албай жүрдүм беле. Бирок акыры кетирдиңиз. Акыры максат кетирди. Бетке айта албаса дагы ыр менен жазып отуруппу? Анан аябай көпкө чейин жазылды негизи. Мен жазып башка акындарга да неметип көрдүм, баягы эч немеме толбой жүрдүм баягы. Анан максат ошол нерсени чыгарды. Көпкө убакытта жазып Алар радиолордон келип жатат, клип тарттыңызбы ага же? Алга клип жакында чыгат, азыр аудио запись эле чыкты. Анан буюрса 2021-дин эсебинен жаңылык катары буюрса эксклюзив. 2021-дин башында Кудайым буюрса клип чыгып калат. Ошо. Жакшы пландарыңыз бар экен. Элмирбек агабыздын ырын ырдап берейин. Жабыркап жүрөк дегдеди, кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным сен кеттиң, карап карабай кайрадан сени самап, күттүм жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм көпөлөк гүлгө кона албай, көңүлүм сыздап тола албай, серпилип жүрөк кыйналды, сендейлери сендей бола албай, карап карабай кайрадан сени самап, күттүм жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм Азаматсыз. Баягы айтат элек, кетирүүдү мен кайра күтүп атам. Чындыгында талант бар экен, баягы азаматсыз ушундай талантыңызды таң эрте келип, жалпы элибизге тартуулап жатасыз. Сизге айтат элек, баягы күйөрмандык кылууга биз жарайбыз, ташкындаган талантыңыз баалайбыз. Чын жүрөктөн бул өмүрдө биз сизге узун өмүр, бакыт таалай каалайбыз дейбиз. Бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Баягы урматтуу биздин эфирибиздин коноктору таң эрте келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо маек коргообуз келип турат, дагы бир топ саамга чейин. Бирок анткен менен убакыт чектелүү экени сиздерге да белгилүү. Дал ушул маек соңунда биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, сиздердин айта албай калган оюңуздар болсо, эркин микрофонун алып келиңиздер.
Биринчиден ушул эл менен бизге көпүрө болгон сиздер аман болуңуздар. ЛТРдин жалпы жамаатына, жетекчилигине ийгиликтер болсун. Буюрса аманчылыкта сиздер аркылуу жакшылыктар эле жар чакырып жүрө берели. Анан биз сиздерди 27-синде күтөбүз деп кайрылып. Албетте, ооба. Рахима дагы өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып өтсүн. Буюрса 27 декабрь күнү Алтынбак ресторанында бир адам бириктеп долбоорунун китеп тою жана Максат агайыбыздын декабрь кечи чыгармачылык кечеси болуп жатат. Барыңыздарды күтөбүз. Тойканаларда бир гана той эмес, маарекелер эмес, баш казанга революция жасаган руханий жан дүйнөбүздү эс алдырып кетели. Барыңыздарды буюрса күтөбүз. Анан ушу сиздерге да терең ыраазычылык. Биринчиден баягы эл менен жүзмө-жүз жолуктуруп атасыздар. Анан Максат чыгармачылыгына ийгилик. Ошо 27-си Максаттын ыры ошол жерде калат. Күтөбүз кетели дегендей. Убактыбыз бүтүп калды. Чындыгында дагы да болсо келен маек куралы дедик элек, бирок таң эрте келип бергениңиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдирели. Чыгармачылыктын чыйыр жолунда жакшынакай буюрса көптөгөн бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиздер дейли. Таң эрте келип эметкенде бирок ырдай албай да калат экенсиң. Мындан да жакшы ырдайт эле. Ошо биздин да убакыт бүтүп калды. Ал эми биз болсо урматтуу теле көрүүчүлөр биздин кийинки дагы ушу Саркеч кийиндер туурасында сюжетке кезекти берелик.